Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Алтынчы негизде Родду шубахати лати вадааха шайтан фи таркил Qur'an ау сунна ва иттиба'ил ара вал ахва ал мутафарриқатил мухталифа. Алтынчы негизде шайтан коюп койгон шек күмөн шубхасын жооп берүү. Эмне деп шек күмөн койгон? Куранды, пайгамбар саллаллаху сүннөтүн таштап салууга үндөгөн чакырык, ушундай шубхасы бар. Жана адамдардын ойлорун, напсиге жетишеген ар кандай бүдөмүк түшүнүктөр ушул нерсени карманып туруп, ал эми Куран менен сүннөт таштап салыш керек экен да. Эмнеге десе, вахияннал Кур'ан ва сунна ла я'рифума илля ал-муштахид ал-мутлак. Себеби бул Куран менен сүннөттү ушундай бир муштахид болгон чоң алым, абсолюттук түрдө деп ошондой гана адам түшүнө алат деген ушундай бир күмөндө койгон. Шейх Фаузан буга эмне деп айтып атат? Хафизахуллах. Хада хуал аслил ахир ва хуа мухим жиддан дейт. Бул акыркы негиз, бул өтө зарыл. Ва хуа аннахум якулун. Кимдер айтат? Ушундай адашкан адамдар, шайтандын шубхасына кулап кеткендер, ошондон таасир алгандар. Не деп айтат экен? Инна ла нариф мааниял китаб ва сунна. Биз Аллахтын китеби, Куранды, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн түшүнбөйбүз маанилерин. Ва ла юмкину ан нарифаха. Биз билгенге мүмкүнчүлүк жок. Ла ярифуха илля улама ал-кибар. Бул нерсени биз биле албайбыз. Муну тек гана чоң алымдар билет деп айтышат экен да, ошо адашкандар. Фаюкалу лахум, аларга айтылат дейт. Шейх Фаузан айтат: Ал-Кур'ан фихи ашия вадихатун ярифуха ал-ами ва ярифуха ал-мутааллим. Жооп берип атат: ай, Куранда ушундай нерселер бар, ачык. Аны карапайым адам деле билет, жаңы үйрөнүп аткан адам, илимге кадам таштаган адам да билет. Такуму бихал худжа алал халк. Ошол билген нерсе менен ага актанууга шылтоо жок. Мен билбей калдым, укпай калдым, түшүнбөй калдым деген. Себебинде карапайым адамга дагы жеткиликтүү баяндалган аяттар аябай көп Куранда. Ва фихи ашия ла ярифу илля улама. Туура, Куранда дагы алымдар гана түшүнө турган жерлер бар. Карапайым адамдар биз кайтып илимелеринен сурай турган жерлер бар. Ва фихи ашия ла я'ламуха илля Аллах. Туура, Куранда субханаху ва таала, Аллах таалам гана билген жерлер бар. Мындайча айтканда, Куранда ушул 3 жер, 3 даража. Карапайым адамдар түшүнө турган жерлери да көп, алымдар түшүнө турган жери бар, жана Аллах таалам өзү гана билген жери бар. Ал эми шайтан шубхасын эмне деди? Жок, силер түшүнө албайсыңар. Муну тек гана ушундай бир алым, абсолюттук түрдө алым гана түшүнөт деп, ушундай күмөндү салып, ошонун артынан Аллахтын китебинен карапайым адамдар жүз буруп, сүннөттөн жүз буруп кетишин. Албетте шайтан минтпейт да Куранды окубагыла, Куран жаман, сүннөттү окубагыла жаман дебейт. Аны андай түшүнүк менен келсе, бул түшүнүгү өтпөйт, адамдарга сиңбейт. Адамдар аны андай адамдарды кабыл кылбайт. Бирок эмне деп келди? Башка шылтоо менен. Куранды силер түшүнө албайсыңар, балки түшүнөм деп аракет кылганыңар күнөөгө түшүп каласыңар. Куранды тек гана алымдар түшүнөт, чоң алымдар, ушундай шарттар деп. Алла сактасын. Анан айтат: кандай алым ал десе, Алла айтат экен: "Вал муштахид вал маусуб би када ва када аусафан ла ла туджат тамматан фи Аби Бакир ва Умар." Ушундай бир сыпат менен сыпаттайт экен. Ошол алым дегени мындай сыпат болуш керек менен, мисалы мынча хадис билиш керек, мынча жыл мындайлар билиш керек. Ал сыпат керек болсо, пайгамбарга жакын болгон, эң сахабалардын ардактуусу болгон Абу Бакырда жок, Умар ибн Хаттабда жок дейт андай. Субханалла. Ушундай сыпаттар менен сыпаттап адамдарды качырат. Анан туугандар, биз жаңы айтып кетейли, Куранда карапайым адамдар түшүнө турган жери аябай көп. Мисалдап кетейли. Ниса сүрөсүндө 36 аятта Алла таала айтат: "Ва абудуллаха ва ла тушрику бихи шай'a." Жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, шерик кылбагыла. Түшүнүктүү болуп атпайбы? Аллахка гана сыйынгыла, шерик кылбагыла. Шерик кошпогула Алла таала. Аллахка кошуп дагы бирөөлөргө да ибадат кылбагыла. Эмнеси түшүнүксүз болуп турат? Мисалы, иннаху май юшрик билла факад харрамаллаху алейхил жанна ва ма'вахун нар. Ким Аллахка шерик кошкон болсо, бейиштагы Алла таала арам кылат, бара турган жери тозок болот деп. Майда сүрөсү 72 аят. Ва ла тaqrabu зина. Исра сүрөсү 32 аятта айтат: зинага жакындабагыла. Зинага жакындабагыла. Зина деген жыныстык катнашка, никесиз баруу. Эмнеси түшүнүксүз болуп турат? Ушундай чакырыктар Куранда аябай көп, тыюулар, буйруктар. Мунун баары карапайым адамдарга ачык баяндалган. Мен билбейм, мен түшүнбөйм деп айта албайт да. Хуримат алейкумул майта. Майда сүрөсү 3 аятта силерге өлүк нерсе арам болду. Өлүк арам, өлгөндүн этин жеш.
Кул лил муъминина ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум. Нур сүрөсү 30-аят. Момундарга айткын, көздөрүн сактасын жана авраттарын кармансын, бузукалыкка барбасын, көздөрүн чоочун аялдардан сактасын. Эмнеси түшүнүксүз болот? Шахру рамадан аллази унзила фихил Кур'ан. Рамазан айында Кур'ан түшкөн. Ушундай аяттар келген. Вакимус соля. Намаз окугула. Ушундай чакырыктар. Кантип анан биз Кур'анды түшүнө албайбыз, Кур'ан биле албайбыз деп айта алат. Анан окуйн десе алар келип, сугандар себеби шайтандын бул шубхасы менен мындай нерсеси менен максат эмне экен? Адамдарды Курандан, сүннөттөн алыстатуу. Адамдар качан Куран, сүннөттөн алыстагандан кийин аларга жол ачылат. Кимдерге? Шайтан адамдарга. Алар өз билгендей кылып адамдарды тияка бияка чуркатат. Жанагындай ырым-жырымдар, түштөгү эрежелери, түштө көргөн аяндары, ар кандай нерселерди айтып, ошонун диндин атынан жамынып алып сүйлөп, анан адамдар Куран, сүннөттү алыстайт дагы. Куранды тумарга, дем салууга, рукуя кылууга, сувенирге окшоп үйгө коюп коюуга, чаң бастырып китепти үйгө коюп коюу, машинасына салып коюу, Куранды жөн эле бир береке үчүн өлүктөргө окуу, дастарканга окуу, борсок окуу деп ушундай бир нерселерге жасап калат Алла. Куран бул үчүн түшкөн эмес да, туугандар. Куран эмне үчүн түшкөн? Исра сүрөсүнүн 82-аятында айтат: "Афала ятадаббаруна ал-Кур'ан". Бул Куранга акыл калчап ой жүгүрүшпөйбү дейт. "Китабун анзалнаху илейкум мубаракун лиядаббару аятихи ва лиятадаккара улул албаб". Биз бул берекелүү Куранды түшүрдүк, анын аяттарына акыл калчап ой жүгүрүшүн. Мына максаты эмне? Аяттарына акыл калчап ой жүгүрүшүн. Илим ээлери, акыл ээлери деп. Афала ятадаббаруна ал-Кур'ан. Куранга акыл калчабай эмне же жүрөктөрүн кулп басып калганбы деп. Ал эми шайтан болсо ушундай шек күмөндөрдү коюп не деп койду? Ядауна шурутан лил муштахид мутлак код ла тужат тамман фиман хум мин афдалин нас мисл Аби Бакр ва Умар. Адамдардын эң жакшысы болгон пайгамбардан кийинки эле Абу Бакр, Умарда жок мындай шарттар. Ушундай шарттарды гана сенде болсо, ошондо гана сен Куранды оку, ошондо гана сен Куранды түшүнө аласың деп. Куллун я'рифу минал Кур'ани ма яссараллаху би. Ар бир адам ошол Алла таалам жеңилдеткен деңгээлде ошол адамдын мүмкүнчүлүгүнө жараша Курандан насиби бар түшүнгөнгө. Фал-ами яхсулу ала ма ястати. Карапайым адам деле өзүнүн деңгээлине жараша түшүнгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Вал мутааллим яхсулу ала ма ястати. Үйрөнүп аткан адамдын да мүмкүнчүлүгү бар. Вар расих фил илм яхсулу ала ма ястати. Жана илимде кадамы туруктуу бекем болгон чоң алымдардын да мүмкүнчүлүгү бар өздөрүнүн илим деңгээлинде. Ар ким ушул илиминин деңгээлинде түшүнө алат. Алла таалам Род сүрөсүндө айтат 17-аятта: "Анзала минас самаи маан фасалат аудиятун биқадариха". Алла таалам асмандан жамгыр сууну түшүрдү. Ал суу ошол өрөөндөргө, сайлар деп коебу, ошонун көлөмүнө жараша суулар толо берет. Анысы кандай? Адам дагы ошол илимнин деңгээлине, түшүнүүнүн деңгээлине жараша Алладан келген Куран, пайгамбарыбыздан сүннөтү, вахий менен келген. Ошо деңгээлине жараша түшүнө берет. Кадалика ли илм анзалаллах. Илимди да Алла таалам түшүргөн. Ва куллу калбин яхуду минху биқадар. Ар бир адамдын жүрөгү, ар бир адам ошол деңгээлине жараша насиби бар түшүнүүгө. Qalbul ами ва qalbul mutaаллим ва qalbul алим. Алымдын жүрөгү бар, үйрөнүп аткан адамдын жүрөгү бар, карапайым адамдын жүрөгү бар. Ар биринин деңгээлине жараша түшүнүүгү бар. Ошол деңгээлде түшүнө берет, ошол насибинин көлөмүндө. Куллу вахид яхуду биқадари. Ар ким өзүнүн өлчөмүндө деңгээлине жараша ала берет. Ал эми Куранды түшүнө албайсың, муну тек гана баланча деген бул туура эмес, туугандар. Мына ошонун артынан Куранды жанагынтип чаң бастырып, ар жерге таштап коюп, аны окубай, түшүнө албай, өлүктөргө окуп, жана жогоруда айткан. Шайтан максаты ошол Курандан акыл калчабасын, Куранга ой жүгүртпөсүн, Куранды түшүнбөсүн. Сүннөттү түшүнүп адамдар бекем кармаса, албетте туура дин таркалат. Шайтандын бели сынат, жанагындай ой күмөндөрү жокко чыгат. Шайтан аны каалабайт. Анан ошо шайтанга кызмат кылган наадан, караңгы адамдар бар. Ошентип адамдарга өзүнүн сөзүн Куран, сүннөттө кылып көргөзүп, себеби өзүнүн адашкан түшүнүктөрү бар, кылып алган амалдары бар. Куран, сүннөттө аны кайтара турган далилдер бар. Ошон үчүн адамдарга аны ачыктабайт. Адамдар бар ачыктабай, менин сөзүм Куран, сүннөткө дал келсе кабыл кылгыла, туура келбесе кабыл кылбагыла деп айтпайт. Менин сөзүм сага далил дейт. Эгер сен далил сурасаң, анда эмнеге угатасың мени деп. Ушундай көз боймочу ар кандай бүдүнүк сөздөр менен адамдардын башын мемерип, Куран, сүннөттөн тосот. Бул Куран, сүннөт дегенде кээ бирөлөр ушинтип алдап,
Булар Куран сүннөт деп мазхабты алымдарга сөз тийгизет, карманбайт. Бул жалган сөз туугандар. Исламдын булагы Аллахтын китеби, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү жана ошону практикага кылып бизге көргөзүп берген Аллах таала алардан ыраазы болгон сахабалардын жолу. Мына ушул жолдор аалымдар биз айттык, көпүрө түшүндүрүп берүүчүлөр. Максат Куран сүннөттү түшүнүү, бирок аалымдар ошону түшүндүрүп берүүчү. Анан бул адашкандар эмне деп айтышат? Аллах сактасын. Мухавалату фахмил Кур'ан минат таклиф бима ла юстата. Куранды аракет кылып түшүнөм деп аракет кылуу бул адамдын күчү жетпей турган болбогон нерсе деп. Астагфируллах. Ва шурут аллати дакарахал улама ва кол ла буддан татаваффар фил муфти юридуна биха. Жана шарттарды алып келип ooрлотуп коет. Мындай шарттар, мынча хадис, мындай болуш керек. Ошондо гана сен түшүнө аласың деп. Ушул шарттар келгенде гана акыл калчап Куранды түшүнө аласың деп. Ушул менин эсимде бар туугандар. Ушул мурунку бир адашкан адамдар ушул астаизу билля, Куранды айтпа маанилерин, капыр болуп кетесиң, куфур болуп кетет. Бул окулбайт. Ушундай деген чоң аалымдар бар. Ошолордун оозунан гана угабыз деп. Эч кандай Куранда түшүнүүгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок деп. Ошондой нерселерди таркатылып кеткен. Мына ошонун артынан Куран окулбай, акыл калчалбай, ал нерсеге ой жүгүртүлбөй калды. Андан кийин эмне дейт? Мына бул адашкандар бул нерсе менен гана чектелбестен эмне деп атат? Ваман талабал худа мин хума фахуа имма зиндик ва имма маджнун. Астагфирулла, мына караңыздар. Булар керек болсо ким Аллахтын китеби, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн хидаятты талап кылып, ошол жактан үйрөнөйүн деп умтулуу болсо дейт, ал динден чыгып кеткен же бир жинди сыяктуу адам дейт. Эмнеге десе, сен болбогон адам акылына сыйбаган, түшүнө албай турган нерсени түшүнөм деп атасың. Ли ажли сууба фахмима. Себеби бул өтө оор. Өткөн мисалдадык, высоковольтко окшош турат Куран менен сүннөт. Ага жакындаба, түшүнөм деп ойлобо, ток ошо алыстан ургандай сен да капыр болуп кетесиң деп коркутушат экен. Анан жана муштахид деген алым бар, трансформатор. Ошол эмне десе, ошону гана биз алып калабыз деп. Ушундай шубхан салышкат да, астагфирулла. Фасубханаллахи ва бихамди. Аллага мактоолор болсун. Аллах таала ар нерседен аруу, кемчиликтен. Эмне дейт? Кам баяналлаху субханаху шар'ан ва кадара. Аллах таалам канча жерде баяндады. Куранда канча жерде баяндады. Адам, карапайым адам билет да туугандар. Жөнөкөй деле түшүнө алат да. Ким илимсиз, бир медицина илимин деле караңыз. Окуган адамдын сүйлөгөн сөзү, окубаган адамдын өйдө төмөн сүйлөгөн сөзү. Анан ошол адашкан адамдардын сөздөрүнө адамдар көңүл бурбай, эмне десе эле түз кабыл кыла бербеш керек. Акыл калчап көрүш керек. Ошол нерсе Куранга туура келип атабы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө дал келип атабы деп. Бул эмне деген чакырык? Ошол сиз ошол адамдын сөзүн Куранга, сүннөткө дал келген мен териштире албайм да, мен изилдей албайм десеңиз, анда башка билген адамдардан сураңыз. Мына баланча ушундай молдонун ушундай сөзүн уктум, же ушундай чакырык кылды, мага таң калыштуу болду, мына ушундай ырым-жырымды айтты. Ошонун илим ээсинен сураңыз, тактаңыз. Халкан ва амран фи радди хади шубхатил мал'уна мин вужухин шатта балагат иля хадди дурриятил амма. Мына ушундай туура эмес түшүнүктөргө канча ирет жооп беретинде, бул шайтандын ушундай шубхасына жооптору келген түрлүү жолдор менен. Валакин аксаран наси ла я'ламун. Бирок тилекке каршы көптөгөн адамдар билишпейт. Кээ бирлери өздөрү билүүгө умтулушпайт. Кандай бир жаңы медицинаны эмнеге мисалдадык туугандар? Ошодон деле бир врач айтып койсо, ошол врачтын сөзү туурабы деп дагы тактайсыз. Кээде бирөө билип айтат, билбей айтып калышы мүмкүн. Же бир жазып берген нерсесин башка бирөө туура эмес деши мүмкүн. Бирок тууралысы бар да. Ошондой эле динде да караш керек. Далилсе эле, эмнени айтса эле баарын кабыл кылып жүрө бербестен. Мына ушул Курандагы аяттарга, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө акыл калчабай, ой жүгүртпөй келгендерге, бул жолдон кош көңүлдүк кылып кайдыгер болгондорго Ясин сүрөсүндө эскерилет. Лакад хаккал каулу аля аксарихим фахум ла юминун. Аларга бул сөз хак болуп аныкталды, ачыкталды. Алардын көпчүлүгү эмне? Иман келтиришпейт. Инна жаална фи анақихим аглалан фахия илал адқани фахум муқмахун. Биз алардын моюндарына, ийектерине чейин бул чынжырларды кылып койдук. Алар түшүнбөйт. Ва жаална мин байни айдихим садда ва мин хальфихим садда. Алардын алдынан да, артынан дагы парда тосмо кылып койдук. Фахшайнахум фахум ла юбсирун. Алар көрбөйт дейт. Чындыкты көрбөйт. Ва саваун алейхим аңдартахум ам лам туңдирхум ла юминун. Айырмасы жок, сен аларга эскертесиң, эскертпейсиң, алар баары бир иман келтирбейт. Сөөгө умтулушкан жок, изденишкен жок. Жүрөктөрү мөөр басылып, кулактары дүлөй болуп, көздөрү сокур, кооздору дудук. Чындыкты сүйлөөдөн дудук, көздөрү чындыкты көрбөйт.
кулактары чындыкты укпайт, жүрөктөрү эмне мөөр басып калган. Эскертесиңби, эскертпейсиңби, пайда жок. Кимдерге эскертүү пайда берет экен? Иннама туңдиру маниттаба зикра ва хашияр рахмана бил гайб. Сен ушундайларга эскерткен ким Аллахтын зикирин ээрчигендерге, зикирин Аллахтын китеби, Куранды ээрчигендерге, ырайымдуудан корккондорго, акыретти эстеп гайыпты. Ушуларга сен фабаширху бимагфирати ва ажрин карим. Аларды сүйүнчүлөгүн кечирим менен, ыйык улуу сооптор менен. Мына Куранды эскерүүдө маниттаба зикро деген ушул Куран сүннөт, Алланын китеби. Аны ээрчигендер мына ошолорго эскерткин. Алар ырайымдуу, Аллахтан коркот, ошолорго кечирим, ошолорго сооп атат. Ал эми китептен жүз бургандар, аларга Аллах сактасын жанандай эч бүт нерсе жабык. Омана арада ан зикри фа инна лаху маишатан данка ва нахшуруху яумал кыямати а'ма. Бул ким Алланы эстөөдөн, Курандан жүз бурган болсо, аны биз кыямат кайымда сокур кылып тирилтебиз дейт. Ал айтат экен: "О Роббим, неге мени сокур кылып тирилттиң? Мен акыретте көрчү элем, бул дүйнөдө көрчүм эле го" деп. Алла таалам айтат: "Сен ал дүйнөдө аяттарым келсе көрбөчү элең, мындай айтканда жүз бурчу элең. Ал дүйнөдө сокур болуп көрбөгөндөй эле бүгүн да сени сокур кылып тирилттик" дейт. Аллах таалам аяттарынан жүз буруп, биз түшүнбөйбүз. Муну түшүнөм деген адам капыр болот, тигиндей болот, мындай болот деген бүт шайтандын жолдору, шайтандын азгырыктары туугандар. Сак болуш керек бул нерседен. Ушул шайтандын шубухасында максат эмне экен? Адамдарды Алланын китебинен, сүннөттөн алыстатуу. Аны түшүнөм десе, жанагындай негизсиз шарттарды коюп коюу. Анан ошонун артынан Куран, сүннөт түшүнбөйт дагы. Ар кандай ырым-жырым, түштү жоруктар, аяндар деп сыйкыр шайтандардын жоруктары, эрежелери таркайт. Адамдар болсо Курандын максаты өзгөрүп кетет. Максаты акыл калчап ошон жашайын эмес, аны жөн эле береке үчүн, тумар үчүн, өлүк үчүн, дастаркон үчүн, башка нерселерге окуп калат. Эмне десе, мен Куранды түшүнө албайм. Куранды менен жашоо, акыл калчоо, ой жүгүртүү деген нерсени таштап туруп, бир сувенир катары үйгө бир калтырып коюп, чаң бастырып, бир баракка ушула кармап окуп койсо бир кырсыктан сактайт экен деген сыяктуу эле бир аны мыйзам катары Алла таалам сөзү менен жашайм деген нерсе алмашып кетет туугандар. Анан ушул нерсени да караш керек. Ушул нерсени дагы караш керек. Ушул Куран сүннөткө чакырып аткан адамдар менен бар. Анан Куран сүннөткө чакырбай, өзүнүн түшүнүгүнө чакыргандар бар. Өздөрүнүн бир эрежесине, тартибине, өзүнүн партиясына, адашуусуна. Ибн Кайым рахимахулланын сөзү бар: ар бир жакшылык Куран менен сүннөттү ээрчүүдө. Бардык жакшылык Куран менен сүннөткө ээрчүүдө. Бардык жамандык Куран менен сүннөттү таштоодо. Куран менен сүннөттөн алыстоодо дейт. Бул үммөттүн жакшылыгы абалкыларда. Абалкыр Куран, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү, сахабаларда. Имам Маликтин сөзү бар: үммөттүн оңолусу башкаларга кайтууда. Мына ушул Куранды карманып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолун жолдоп, сахабалар чоң ийгиликтерге жетти. Аллах тааламдын ыраазылыгына жетти. Алла таалам алардан ыраазы болду, баяндап койду. Мен алардан ыраазымын, алар менден ыраазы деп. Куран менен жашады, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн амал кылды. Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху сөзү бар: биз кор болгон коом элек, мына ислам келип ушун менен карманып биз ызаттуу, даңктуу, бийик коом болдук. Кимде ким бийиктикти, даңктуулукту, ызаттуулукту исламдан эмес башка нерседен издесе, аны Алла таалам кор кылат дейт. Анан Алла тааламга кул болбосоң, ар кандай ырым-жырымдарды, негиз нерселерди, түштөрдү, ошондой бүү бакшылар, жин шайтандар, ар кандай таап, маап деги ушундай ыйык жерлер деп ушун динден алыстап, Куран сүннөттөн алыстап кетсең, анда ошондой нерселерге кул болосуң, кор болосуң, Аллах сактасын. Ошон үчүн Курандан келген максатын билип, колубуздан келишине түшүнүп, мына берде айтпадыбы, Куранда 3 түрлүү. Алымдар түшүнө турган жери бар, карапайым адамдар түшүнө турган жери бар. Туура жанандай Ясин деп келсе, эки тамга айтылымын билбейбиз маанисин. Кайтарабыз, Аллахка маалым. Аллах гана маалым болгон жерлери бар. Жалпысынан ачык баяндалган жерлери аябай көп Куранда. Ал эми шайтан болсо күмөндү таштап койду. Окубагыла, маанисин айтпагыла деп. Анан адамдар бири-бирин тыя албайт. Ай, бир нерсе туура эмес кылып калдым туган, бул Куранда кел сүннөтсүз айтпа, сен капыр болуп кетесиң деп ошентип бири-бирине кайтара албайт. Шайтандын максаты ошол. Ал эми Куран күндө окулуп, ошол ичиндеги маанилер адамдарга кайтарылып, айтылып, эскертилип турса, алхамдулилля, жакшылыктар таркалбайбы? Алла тааламдын түшүргөн Куранын жер бетинде таркалат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат го Айшене, басып жүргөн Куран эле деп.
себеби ушул Курандагы нерсеге да амал кылган. А бүгүнкү күндө биз жана жогоруда айткандай Куранды башка эле максаттарга колдонуп калганбыз.